Саламатсыздарбы, дагы бир жолу кутмандуу кушуба көңүлдүү күнүңүздөр менен мынакей атына заты жарашкан Келечек Турак жай кооперативи өз ишин улантып жаткан учуру. Барыңыздарды дагы бир жолу ыйык Рамазан айы жана ошондой эле орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Азыр болсо бүгүнкү күндө ушул эжекебиз канча суммага үй алган, бунун баарын билүү үчүн Тунук эжени өзүнүн оозунан угалы. Кеттик анда биз менен бирге болуңуздар. Мынакей биз Тунук эженин үйүнө келдик. Өзүңүздөр байкап тургандай эле эми биз Тунук эже менен кененирээк маек кылганга аракет кылалы. Тунук эже кутман күнүңүз менен. Баягы канчалык бут келсе кут келет дейт. Сиздин үйүңүз атайын көрөлү деп келип отурабыз. Сиз менен кененирээк баарлашалы деп. Мына ушул Келечек Турак жай кооперативине үй алган экенсиз. Эми айта кетсеңиз, негизи эле сиз ушул өзүңүз кыялданган, өзүңүз максатка жеттим деп ойлойсузбу? Ушул үйгө дегендей. Ооба, жакшы буюрса. Ошо жакшы жашап атабыз. Жылуу, жакшы, район тынч. Негизи эле баягы үй издегенде аябай эле мындай көпкө чейин убакыт созулуп же бир үй жакса, экинчи үй жакпай ушундай боло берет го. Сиздики кандай болду бул жагынан үй тандоо боюнча? Мындай шаар эле чыктыбы же шаар эле чыкты. Ошо келечекке, ошо очередке туруп негизи биз чыгып келатсак эле бул тамдын ээси менен таанышып калып эле кайра. Эми Кудай насип жолуктуруп коюу эле. Ушул үйгө түшүп калдык. Жакшы буюрса баары. Жакшы. Ошондо бул үйүңүз кайсы райондо жайгашкан? Анан канча миллионго чейин келишим түзүп алдыңыздар бул үйдү Келечек менен? Свердловск районуна карайт. Караштуу. Аламедин базарынын астында эле турабыз. Ошо 1 миллионго жазылдык. Первоначальный взнос 250 миң бердик. 25%. 25%. Кыздардын иштегенин бердик 40 миң. Вступительный очередибиз көз ачып жумганча бат эле келип калды. Үйдүн мындай расположениясы деле өтө жакшы экен. Кышкысын деле жылуу болуш керек экен. Жакшы, кыштадык, жылуу жакшы. Бул сиздин балдарыңыз, кыздарыңыз окшойт. Кызым бул, сиңдимдин кыздары. Аттары ким? Айт. Атың ким? Айдай, сенчи? Асена. Жакшы окуйсуңарбы? Буга чейин эже сиз кайсы жерде квартиралап жашап келсеңиздер керек, кыйынчылыктар деле болсо керек. Кыйынчылыктар болду көп эле. Негизи бул там ошо сиңдим алып атат да, сиңдим үйү. Кыздары экөө, уулу азыр школдо. Жакшы көнүп калдык, жашап атабыз. Район тынч, жакшы экен. Кошуна жакшы, кошуналар жакшы экен. Ошондо азыр сиздер айына канчадан төлөп каласыздар? Айына Келечекке 8800 беребиз да, айына. Эми мурда баягы бул акчаны квартирага бергенде башкача болчу элең да, туурабы? Азыр эми өзүңүн үйүңө берген кандай экен? Өзүңүн үйүңө берген жакшы да, конечно. Жакшы сезимдер болуп атат. Жакшы сезимдер, өз үйүң дегендей. Ооба. Кенен кирип, кенен чыгасың, туугандарды кенен тососуң. Силерге да үй жагып атабы? Кандай экен үй? Жактыбы? Жакшы. Сагачы? Кыздарыңыз уялчак турбайбы? Уялчак баары. Эми ушул Келечекке сиздин өзүңүздүн бир жашынакай оюңуз болсо? Келечектин эмне дейм, келечектин аршы кенен болсун. Очередке жазылып, максат коюп, тамды болом деген биздин Кыргызстан жарандары тамды болсун деп тилейм. Котпогула, буюрса баары жакшы, сабырдуулук менен күтсөңөр очередиңер келип аласыңар. Ошо биз деле күтүп бат эле алып калдык. Кадимкидей эле өзүбүзгө оформить этип берди, бир ошол жагы жакшы болду. Өзүңө оформить этти тамды. Ошо жакшы төлөп. Ушудан кийин дагы сиздин туугандуулуктардан дагы алабыз деп кызыккандар болдубу, жазылышып? Бир сиңдимди очередке койдум, алып барып, ал да келатат ооба. Жакшы, айылда менден сурап баргандар да болуп атты. Чын эле алдыңарбы? Алдыңарбы деп. Ишенбей. Жакшы буюрса. Албетте анда биз да чын жүрөктөн сиздерди куттуктайбыз. Ошол үйүңүздөр майлуу сүттүү үй болсун. Ошол үйдө дайыма жакшылыктар болсун. Ушундай кичинекей биздин карындаштарыбыз чоңоюп өсө берсин. Ушул жерден жакшылыктарды көрсүн, Силерге да рахмат. Ушинтип элдин жакшы керегине жарап жүрө бергиле. Рахмат. Ошо келечекке рахмат. Ушинтип биздин Кыргыздын элин үйлүү кылып жүрө берсин. Айтканыңыз келсин.
ишиңерге ийгилик. Туура айтасыз. Баягы сабырдын түбү сарылсын дейт. Ар бир нерсеге сабырдык керек экен. Канчалык адам баласы сабырдуу болсо, жакшы бир ийгиликтерге жетет деген сөздөр бар. Мына бүгүнкү күндө биздин ушул эле Келечек Турак Жай кооперативиндагы бир бактылуу мүчөсү деп айтсам болот. Тонук эже болду. Кайрадан сиздер менен биз дагы бир жакшы ойлор менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей кайын туугандар, Асема кызыбыз дагы ушул биз Келечек Турак Жай кооперативинен жаңы үйлүү болдук деп куттуктап, бизге да бир жакшы ырды арнаган жатат. Сүйүнгөндөн бунун баары. Кана Асема бир ырдап берип койчу, кайсы ырдайсың? Тоого чыгып барамын, коз гүлдөрдү карадым, арасынан мен тандап кызыл гүлдү аламын. Кызыл гүл, сени тандап аламын. Коз гүлдөрдү Тандап. Суга Салып аламын. Ай, молодец. Азамат, сонун айтып турбайбы? Сиз жыр билесизби? Баштай бер. Апакем, айбактың сен, түбөлүк бар болгон. Айбактыга жаралган, кубанычым апакем. Молодец. Азамат, бактылуу кыз бол, Мынакей көрдүңүздөрбү, баягы жаш булан жүрөгү таза деп коет. Апага арнап кандай сонун керемет ырларды да айтышат. Мунун баары кубанычтан чыккан ырлар деп айтсак болот. Ушул үйүңөр дагы майлуу сүт үй болсун, Ушул үйдө дайыма жакшылык көргүлө макулбу?